Оштун зам губернатору Данияр Жаныкулов взятка алып, анысы видеокамераға түшүп калып, 2 күнөн бери жазып жолотпайбы? Интернет айдыңында. Анын себебинен кызматтандар болду окшойт. А бул Данияр Жаныкулов аны кылмак, давно эле кылмак, кылып жүргөн. Силер эмне ойлоп аттыңар беле? Бул жигит ак жүрөк болмуш этип күпүлдөп жерлерди мамлекеттик имараттарды артка кайтарып атат деген видеолорду чыгарып атса, ойлоп аттыңар беле, пиар кылып атса. Ой, укмуш, тимеле ак жүрөк жигит турбайбы? Тимеле таптаза жаш кадр турбай деп. Мен бул жигитти жакшы билем 10 жылдан бери. Бул акыр качан чалдат деп күтүп жүргөм. Анткени себебин айтып берейин азыр. Мен муну абдан жакшы билем. Бул принциби жок жигит, принциби жок. Принциби жок киши. Любой момент сени да сатып кетет, баарын сатып кетет. Баарын кылат акча үчүн. Анда эмесе кеп эретинен болсун, башынан болсун. Ровно 10 жыл болду. 2013 жылы ушу как раз апрель айында бир күнү эле бирөө чалат телефондон. Мен ал кезде азыр деле знаменитый Нурлан Мотуевмун да. Мен издеп табашат да соттук номеримди. Чалганын алсам эле 10 жыл мурда апрелде. Ушул Данияр Жаныкулов экен. Ана шыпылдап сүйлөп эле байке кандайсыз, бир келип кетпейсизби Таласка, жер үйгенине, Талас районуна. Митинг кылып атабыз. А то коррупционерлер, кыргыз коррупционерлер местный. Анысы Бабановке айтып атканы. Атамбаев менен бирге болуп, ал кезде Атамбаевдин заманы болчу, президент болчу. Анан жана Юсуп Бажаев деген чечен сатып алып жер үйгенин, бердин баарын ээлеп алып жер үйгенин. 100 тонна алтын кен бар экен, ошону касып, экологияны бузуп, таластардын баарын ден соолугун бузуп, бүт талкаламай болду. Келип кетиңиз байке. Сизсиз митингдин көрүп чыкпайт. Сизсиз элде көп чогулбайт. Келип кетиңизчи, бир 2-3 күнгө, пожалуйста деп сурам туруп алды. Анан нуларына баса барайын. Адресин кандай? Ушундай Талас району, Көпүрө базар айылы, Арал айылынын жээги. Ошум келсеңиз биз тосуп турабыз деди. Аларда да эртеси жөнөп калдым. Барсам чын эле Нурлан Мотуев келди деп таласып тургандар абдан көбөйүп кетти. Имя, все-таки имя. Чындыкты сүйлөгөн, дайыма чындыкты сүйлөгөн, эч кимден коркпогон Нурлан Мотуев кеттир. Ого ачыгана сөзүн дешип бүткештир. Биринчи күнү 100 эле киши болуп аткан, мен келгенде 1000-2000 киши болуп кетти. Анан 2-3 күн катуу митинг кылдык. Чындап эле ошол кездеги Атамбаев бийлиги задний берди. Анан биз митинг себебинен замороз этип койду. Болбойт. Мурунку алдына калат, эч кандай жер казылбайт, экология бузулбайт деп жер үй алтын кенин кастырбай коюшту. Калп ошо боюнча чыгып калды. Анан 1-2 жыл айын карасам эле, 1-2 жыл эмес, 1 жыл айын карасам, ошо күпүлдөп аткан Данияр Жаныкулов, азыркы Данияр Жаныкулов, өз каршы чыгып аткан жер үй кенинде, алтын кенинде. Кайра кирип алган, Юсуп Бажаев кирип алган, Бабанов сатып алган, ушундай да, короче. Карасам эле ошолорго пресс-секретарь болуш деп жүрөт ошол жакта. Коомчулук менен байланышуу боюнча бирдеменин башчысы болуп, ошол жер үй алтын кенинде. Апей деп делдейип калыптым. Эми ушунчалык принципти сатабы адам деген. Ушунчалык сатабы адам. Өзгече 100% каршы болуп аткан эмеге бүгүн 100% иштеп атат да, молодец болуп. Муну калп албайт. Ошол кезде интернет илинип турат. Улукбек Маматаев деген да бар. Ак калпак партиясынын төрагасы. Ошол экөө тең 80 жылкы балдар экөө. Улукбек Маматаев анан жана Данияр Жаныкулов. Улукбек Маматаевди деле жакшытайсыңар. Бул Ак калпак партиясынын лидери. Баягы Кемпирабад чыры боюнча октябрда түрмөгө отурган. Мына кече 2-3 күн болду. Эмее чыкты. Домашний арестке чыкты окшойт. Улукбек Маматаев. Ал да докажет. Анан ошо Улукбек Маматаев, Данияр Жаныкулов үчөбүз ошол жер үй боюнча эле чектелип калган жокпуз. Чапкылап жүрдүк.
ал кезде оппозиция лидерлери биз болчубуз. Садыр Жапаров чет өлкөдө болчу. Калгандар учукпай качкан. Анан баягы эл бизге таянып, бизге ишенчи. Саруудагы кумтөр сыр боюнча да Тополоңго да барганбыз. К сожалению, саруулуктар башында айлыктар саясатты жакшы түшүнбөй күлкүн келет да, эсептеп карасам. Саясатты түшүнбөгөн ушунчалык айлыктардын баягы саясатты билинчи болот ал кездечи. Ошол кездеги Атамбаевдин, президент Атамбаевдин ким эле жана премьер-министри Жантөрө Сатабалдиев барса, аны жакшылап кошоматтан тосуп алышана биз барсак, бизге каршы кочпайбы? Ушу мен, Данияр Жаныкулов, анан Улукбек Маматаев үчөөбүз бардык да, элди уюштуралы деп. Бизге каршы чыгышып, бизди киргизбей айылга, Сарууга. Анан тиги Жантөрөгө жан тартышат баары. Түшүнбөйт да баягы, өкмөт десе өкмөттү кал дейт да, алданып качты. Кийин ошол өкмөт өздөрү сатып кетти ошо кумтөрдү. Сатып кеткен эмне болгонун билесиңер да, эмне болушу болду. Садыр Жапаровду камашты. Ошо менен кашасын чыгарды баягы. Анан бул Данияр Жаныкулов менен чогуу жүрүп калдым көпкө чейин. Ошо бир 2013 жыл почти апрель, май, июнь, июль ошол ыз жут тынчыганча 4 ай чогуу жүрдүк. Мен жакшы билем бул жигитти. Бул ошол президент Тайып башында жакшы болчу. Ошо президент Тайып өзү каршы чыгып аткан жер үй кенине, алтын кенине пресс-секретарь болуп иштеп кеткенден түңүлгөм. Бул сен жыгатпайт экенсиң деп. Анан кийин эле жыгатпаган ошо да мына адамды карап туруп сатат экен. Кийин мен ошондон 1-2 жылдай эле түрмөгө отуруп калдым. Атамбаев камап ийди. Ошондо түрмөгө бир басып келип койгон жок. Бир басып келип койгонго жараган жок Данияр Жаныкулов. Хотя бир лепешка, бир лимонад кызып койгонго жараган жок. Кече мен үчүн, менин карьерам үчүн, көрсөм мунун карьерасы үчүн мен жүгүрүп жүрдүм таластачы жер үйдө. Ошол үчүн жүгүрүп жүрдүң эле. Нурлан байке, ушуга чай ичип коюңуз деп бир хотя бы 100 сом таштап кеткен жок. Мен түрмөдө отурганда. Ошондо эле түңүлгөн бул жигит кандай экенин. Анан кийин бирдемеден бирдеме болуп, Октябрь революциясынан кийин жаңы бийлик келип, какта Садыр Жапаровдун көңүлүн тапты. Жагасынын көңүлүн тапты Сабыр Жапаровдун. Анткени Сабыр Жапаров бизди караколдо тосулганда 2013-2014 ошо оппозиция болуп бизди сабырлыктар көтөрүп ызчы болуп жүргөндө айланып көлдү айланып жүрчүдө. Түштүгүнөн кирип түндүк жагынан чыгып көлдү айланып жүрчүдө. Үчөөбүз бир машинада жүрчүбүз да. Анан ошондо Сабыр Жапаровдун особнягында бизди тосуп коноктошкон бир күн кечке Сабыр Жапаровдор. Ошо Сабыр Жапаровдун көңүлүн тапты айтор, бирөөнүн көңүлүн тапты, замгубернатор болуп иштеп кетти. Замгубернатор болуп иштеп атканда мен айткам, Данияр Жаныкулов подлый адам элең. Принципиң жок эле сенде, принцип жок эле. Бирөөнү түшөсүң го деп ойлоп жүргөм. Мына мен ойлогондой болду, түшүп калдым мына шак. Зиятка менен түшкөндө да. Менин айтар себебим, муну эмнеге айтып атам? Мен ак көңүлдүүмөн. Ошол менин харизмаман, атак даңкыман, менин имиджимен честный деген Нурлан Матуевди абдан көп пайдалашты. Атымды аябай көп пайдалашты, жармаша кашып. Бүт саясатчылар почти. Митингтерине чакырышат, келе кал, жардам бере кал дешет, жанталашат. Мен 3 гана саясатчы менен иштешкен жокмун, анткени аларды тааныбайм. Көргөн эмес жизни. Ошолор менен иштешкен жокмун. Артак калган бүт тааныйм, бүт иштешем. Бүт иштешкем. Билем, бүт бардын характерин айтып берем. Кимдер менен гана бетме-бет иштешкен жокмун. Анда эмес окула. Бул Асқар Акаев, Өмүрбек Бабанов, Алмазбек Атамбаев. Болду ушул үчөөнү менен келип кол ашып көрүшкөн жокмун. Калгандары бүт барын жакшы билем мен. Характеристикаларын айтып берем, кааласаңар. Ошондой анан принциптен тайбаган мына мен бер жакта кала бердим. Принципин сатып жүргөндөр ушинтип кутуланам дейт. Акыры өзүнүн алкымын чоңдугунан ушинтип түшүп берет өстөрү эле. Капканга түшүп беришет.